year, making each day after year, changing my life with a wave of a hand. Nobody can deny that there's something there. Assalamu alaikum atlı görücüler. Sizler menен kayradan eşit arkылуу байланышып абдан кубанычтамын. Бүгүнкү боло турган видеонун темасы биз кемпинг деп атадык. Анткени биз көптөн бери күткөн күн келди. Үй бүлөбүз менен биз көптөгөн комфорттуу зоналарда эс алып жүргөн болсок, бул сапар биз ушундай чечтик. Токойго барып эс алууну. Эми бул Америкада бул чоң шаарларда өтө ызы чуудан алысыракта барып жашап келүү дагы зоналар бар экен. Атан кемпинг тигип, чатыр тигип. Ошондуктан биз ушул күндү тандадык. Көбүнчөсү бул барып эс ала турган жерлер биз Кыргызстандагыдай же башка өлкөдөгүдөй билбейм, жөн эле бир талаага барып жата бербейт экенсиң. Ал үчүн уруксат кагаздарын алышыбыз керек экен. Биз 2 күнгө жолго чыктык десек дагы болот. Эми азыр силерге көрсөтөм, машинанын аркасы толуп калды десек дагы болот. Машинанын аркасы толуп калды десек дагы болот. Bunun içinde etimiz var, şaşlıklar. Bu жерде büyü tuvaletler, öyle kravatlar. Bu жерде çatırımız var. Çatır. Bu жерде жуутан бар, төшөктөрдү алып алганбыз. Эми айта көрбөйүн. Бар десең, барын алып десек дагы болот. Burkan, anla kapat. Ne oldu, dayarsınlar mı? Ketip mi? Ana, o min. Joluşsuz kıdırıp olsun. Ana, sana jet olaydım. Oh my god. I can't. Буюрса жолда баягы шоппингге токтодук. Анткени биз барган жерде балким мындай шашлык бышыра турган место жок болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ушул мангалды алып алдык. Мындай коюп алыш керек экен да. Dostlar, mındaki айтылган жерге да келдик. Буюрса мына campground дейт. Ушундай эле жүгөрү талаанын эле ортосунда ушундай токой жасап коюштур да. Бир аз дөңсө жер экен да, мындайча бизде айтат го, баягы адырлуу жер деп. Ошондой жерди токой кылып коюштур. Эми могул жерде парктын аты жазылып турат. Бул кире бериш жагы. Ушул жак менен кирип кетет экенбиз. Азыр эми түшүп көрөлүчү. Бул жер жабык экен азыр. Биз бара турган жер мына кара менен жазып коюптур. 32-33-чү not available дейт. Азыр бош эмес дейт. Анткени мына биринчиде менин атым жазылып турат. Кушбеков Нурлан дейт. Парк 33-чү номердеги confirmation номер. Бүгүн 19 кирип 20 чыгат дейт. Эртеңкиге дагы мен алып койгом. Берса. 33. Как раз мына туалеттин жанынан алсаңар, 33, 31 мына ушулар туалетке, душка жакын жер. Бул жерлер дагы. Кемпингке кирип алдык. Мындай чуу дегенде эле биринчи. Могул жерде душ менен ажатканасы ушул жерде экен. Андан кийин дальше өтө береличи. Биздики 33-чү номердеги. Биздин место ушул жерде экен. 33-чү номердеги. Да жакындатайын. 33. Ушул жерге келип калдык. Азыр эми түшүрүп чатырыбызды куруп баштайбыз. Биз келсек, мынтип адамдар айнектерин тосуп алып, түшкү убакта уктап атышат.
Mına burası? Yok. Nemiz. Bundan hoş gerek. Dur. Ana. Jeldeçi. Gel. Balдар üçün tuvaletni dagı daярдап aldık. Şunda bir tuvalet. Balдар üçün. Çoңдар üçün o şol жақта бар екен. Бұл жақта дагы ушундай эле. Бұл жерде дагы жакын эле экен. Менен ғой. Бұл идея кайсы жактан келип чыкты десеңиздер, бул биздин балдарыбыз жакын арада ушул бир ай аралыгында өздөрүнчө үйдөн кемпинг жасап ойноп атышкан экен. Анан ошондой эле мен булардан сурасам, мага айтышты, биз Токойго барып эс алгыбыз келип атат. Токойго барып, биз жакшы бир Токойдогу маалыматтарды алып келели дегендиктен, анан мен бир ай бою даярдандым десем дагы болот. Кантип десеңиздер, мен ошол жолго трак айдап чыгып кеттим. Ошол жактан туруп эле Кытайдан туруп Кытайдагы товарларды алдырдым, мисалы чатыр алдырдым. Ошондой эле аба менен толтурула турган дивандарды алдык. Тамак аштарды алып, ошолор менен био туалеттерди алдык. Ошентип жолго даярдандык дагы 2 күндүк сапарга жолго чыгып кеттик. Отту жагып алдык. Шашлыкты баштасак. Мынакей чатырыбыз. Мындай алып жамырга өтө туруштук берип атат. Достор, дагы бир нерсени айта кетейин. Эми бул жерде курт кумурскалар бар да. Анан келе турган болсоңуздар, жанагы мындай чөптөргө зыяны жок, бирок эмени жанагындай курт кумурскага каршы дары алып келип, айланасына чачып койсоңуздар, өтө сонун болот экен. Мен мына жерге себеп койдум. 1 метр беричи. Барды качты. Качып мына жерде мынакей ичкерин көрсөтүп коеюн мына. О вентиляторду алып келип алдык. Ичкери жагы. Мына айт мынакей. Мындай курт кумурскага каршы мындай дарын алып келип туруп чачып койсоңуздар, бир заматта качып кетет экен. Азыр мына алысыраак коюп коеюн. О, мына булут асманда. О, маршмеллоу экен, баягы кинолордо көрөт элек го. Азыр жасап көрөлүчү. Son mu oldu bu? Ne ki? İçeri son mu? Onda cön, ozma salsam olur mu böyle? Aslında evet. Ha, crackers. Ne geldi? Aytu. Ağzı crackers oldu. Ne geldi? Bilet de var.
Ушинтип кечки прогулкадан да кайттык. Азыр барып суга түштүк. Душ бар экен. Где-то 200 метр нар жакта душ бар экен. Женский, мужской. Азыр кайттык. Эми азыр бүгүн эс алып, эртең шу Токойду аралап басабыз эми. Токойдо баятан бери ушундай үндөр чыгып атат. Менимче үйкү келген окшойт го дейм. Dur. Сіздерге душту көрсөтөйүн. Бул жакта эркектер үчүн, ар жагы аялдар үчүн экен. Мына бүгүн таң атып, биз могул жерде эле отуруп тамактанып алдык эртең. Анан чатырыбыз кечээ ушул жакта болчу, анан бул жакка жылдырдык. Анткени күн чактай тийип калат экен. Анан биз 2 күнгө калгандыктан биз бөлүп алганбыз да. Ошондуктан азыр стикерди дагы алмаштырып кетти. 20-сынан 21-не чейин деп 33 номер. Мен мына кагазды көрсөттүм. Ошол ишчилер ушул жерде келип текшерип, ар бирин келе турган адамдардын месталарын ушу даярдап кетип атышат. Анан ошондой эле биз баягы 2 күнгө алгандыктан азыр стикер да берип кетти. Ал жерде 19-нан 20-сына, 20-сынан 21-не чейин деп жазып койду. Ушундай достор. Бүгүн эми Токой аралап басабыз. Daha жақсы видеоларды тартабыз. Түнү бир кызык окуя болду. Түнү менен чиркелер сайрап чыкты. Ошондой эле бул жакта үкүлөр сайрап чыкты. Могул тараптанчы. Анан түнү биз жатканыбызда чатырдын оозунда могул жерге жана мусорду сыртка калтырып койгон экенбиз да. Анан ошол мусорду бир нерсе келип чатырды айрланды да таппай койдум. Анан сыртка чыксам могул жерде чачып салыптыр мусордучу. Анан могул жакка карап качты. Ошол жерде талдын астынан мени караганда көз жанып турду да, бир экөө экен. Бир эки же үчөө да. Ошол жакка карап турушту. Анан мен мындай бассам, ток качкан жок. Анан таш менен аттым. Атсам бир чоң эле бир иттин боюндай нерсе экен да, бир жаныбарчы. Эмне экенин билбей койдум. Бирок түнү менен сонун болду. It's all on. I don't remember when. Бұл French Canyon деген екен. French Canyon. Biz hazır şul жактан келдик. Бұл жақта Midcat деген бар екен, daha bir жар бар екен, каньон дейді. Ошоға баратабыз.
Bu bayağı Amerikalıklar birinci gelip mına. Bunda Amerikalıklar turат. Mına ince içtirmeyen soğuşkan ekan da. Evet. İnce içtirmeyen soğuşup. Bular uşular biznesmендер ekan. Teri, altınga terini almaştırıp işleşken ekan da. Biznesmендер. Bu kim ошондо? Муну колунда тespisi var ekan onun üç. Ha yok bu. Tespih emas ekan. Bu özlerinin bayağı kresti karmap turuptur. Var şu kolda жасалган buyumlar ekan. İndeyçlerden. Dostlar, şu menен biz dagы экинчи күндүн кечки тамагына келип калдык десек дагы болот. Biz бул убакка чейин балдарыбызды көптөгөн токойлорду көрсөттүк. 4-5 километрде жөө бастык. Бийик жерлер менен, жапыс жерлер менен дагы өттүк. Суунун бою менен дагы өттүк дегендей. Балдар үчүн эмне жакшы болду? Токой өтө жакшы бир бизге пайдалуу нерселерди, пайдалуу маалыматтарды берди десек дагы болот. Анткени биз үчүн токойдогу Американ токоюнда кандай кызыктуу нерселер бар экенин дагы билдик. Балдар болсо бул жерде жан жаныбарлар менен таанышты десек дагы болот. Гүлдөрдү кармап көрүштү. Ошентип биз кечки тамакка дагы келип калдык. Эми эмне дейбиз? Биз менен тамакка келиңиздер. Анан дагы уланта беребиз. Жолдор чакырат алыстарга, шамал коштоп барат бизди.
tura yaşıl talada ot kuyup durat canımda kofenin cıtı Tandın şolası Tinçlik var bu minüttü Yıldızlı tüm asman dolu cari Yürekte kanat tuşu gözirme Tabiat menen bir gedem alır Eskeri tüzübüz kayra kayra Dar yanını kuşlardın ere Can düğünü Buyursa mestan тазалап koyduk. Тазалап мына бардын жай-жайына коюп, азыр мына электр щитти жагып койсок. Болду. Мына достор. Акырында баратып, бүт канттын кагаз болобу, кандай кагаздар болбосун бардыгын терип коюш керек. Эми бүгүн 3 күнгө бирөө келет экен. 21-ден 24-не чейин 3 күнгө башка бирөөлөр келет. Ушинтип 2 күндүк сапарыбыздагы аягына жетип калды десек дагы болот. Биз бул убакка чейин көптөгөн жерлерди басып келдик. Балдарыбыз үчүн өтө жакшы бир маалыматтарды алдык десек дагы болот. Ошол эле токойдо басканды, таза абада эс алганды үйрөнүштү. Ошону менен катар быйылкы 2026-жылдын жай айындагы ушуну менен аяктап атабыз. Эми сиздер биз менен болгон сапарыңыздарга чоң рахмат. Бизди ар дайым колдоп туруңуздар. Мындан ары дагы жакшы видеолорду чыгарууга аракет кылабыз. Биздин үй бүлөбүз менен болгон сапарыбыз мындан дагы башка штаттарга уланмакчы, ошондой эле Кыргызстанда дагы ушул окшогон сапарды, ушул окшогон эс алууларды улантабыз деп айта аламын. Анда эмесе бизди ар дайым колдоп, биз менен чогуу болуңуздар. Сиздер менен Нурлан Лайф каналы болду. Чоң рахмат.